Саламатсыздарбы мекендештер. Бүгүн болсо мировой суд судебный участок номер 100 района Якиманкиде жүрөбүз. Биздин мекендеш менен анткени бул биздин мекендештин водительские право управления транспортным средством деген укугудан ажыратып салыптыр. Бул ажыраткан себеби биздин мекендеш пустой берилген бланкаларга кол коюп салгандыктан, ошол себептен соттун мировой соттун чечими негизинде күнөөлүү болуп 1,5 жылга ошол укугунан ажыратылып 30 000 айып пулуна жыгылды. Ошол себептен биздин мекендештерге айта турган бир эң негизги ниетибиз берилген пустой бланкаларга пока түшүнбөйүнчө же болбосо эгер орус тилин жакшы түшүнбөйсөңөр переводчикти алып ошол переводчиктин негизинде түшүнгөндөн кийин кол коймайынча ошол өзүңөрдүн укугуңарды сунуштагыла. Же эгер болсо ошол протоколду солтуруп жатканда же пустой бланкага кол коюп жатканда ошого нааразы болсоңуздар, видео телефонуңарда видеону же болбосо аудиозаписти включать этип туруп ошол силердин өзүңөрдүн далили катары колдонсоңуздар болот. Ошол себептен Медер байке сизден бир сурайт элем. Медер байке айтып койсоңуздар, ошол кандай болупту, кандай ситуацияга түшүп келип калдыңыз? Анан ошондой ситуацияга биздин мекендештер түшүп келбеш үчүн кандай кеңеш берет элеңиздер? Урматтуу мекендештер, мен бул ситуацияга мен өзүм таксиде айдоочу болуп иштейм. Официальный Яндекс таксиде. Тиги ДПСтин сотрудниктери тоскон учурда менин жанымда клиентим бар болчу, заказ аткарып жаткан. Жанымда клиент болгондо аны кечиктирбей тез аранын ичинде өзүңүн ошо бөлүнүп берилген убакыт ичинде алып барып жеткирсең, өзүңдүн баягы топтогон рейтингдин ордунда калып, кийинки заказдарды да жакшы аласың. Ошол себептен постоянно жаныңда клиентте ошол эч качан ошо клиенттин кечиктирбей өз убагында алып барганга аракет этебиз да. Анан ошол 19 ноябрда Горки паркынын астында сотрудник гаилер тосуп, менден медсправка сурап, дагы документтерди текшерип, медсправка сотрудник гаилер сураганга булардын акысы жок экен. Мен аны билбептирмин. Барандан эгерде сизде медсправка жок болсо, анда значит сиз биз менен больницага барышыңыз керек деди. Больницага. Ошол больницага баруудан жана ошол больницадан медициналык кароодон өтүүдөн баш тарткан үчүн ошол протоколду баш тартты деп протоколду түзүп анан мага мен уговаривать этти да. Кийин өзүң барып медсправкадан өтүп аласың. Азыр эми биз сени как будто сенин жок справкасы жок экен деп мындай аныктадык. Ошон үчүн мына бланкаларга кол коюп беришиң керек. Ошол биздин отчетко деди да. Анан өзү алдап койгон экен да ушул демек ушул жерден. Ошол жерден мен башымды айландырып коюшкан да. Мен баягы шашып эми клиент дагы машинада күтүп, утура алдагы телефон менен звонить этип, эми ал жака жалып этип берсин депчи офиске. Мен шашылып калдым эле. Алар көрсө мен баягы пустой бланкага кол койдургандан кийин, анан мен кеткенден кийин алар ана беймаралчылыкта отуруп алып баягы бланкаларга болгон жомокторду жазган да. Кайсыл жактагы алиги признак опьянения деп коет экен. Ошолго жазган, беттери кызарган, сүйлөө речи мындай ордунда эмес, анан бир орунда жакшы түз тура албайт деп баягы адам күлө турган нерселерди кошуп жазган да. Анан ал боюнча мен кабарым жок, кеткем мен кол коюп мен анын бир-экиде андай ситуацияга попал болгон. Анан ошол немеден кийин 2 күндөн кийин башка ДПСтер тосуп, документтерди текшерип, базадан текшергенде жанакы кол койгон бланкаларымды ошентип баягы отказ, баягы медсмотрдун отказ деп толтуруп салышкан экен. Ошол 2 күндөн кийин базадан чыгып калды ошол. Анан ошолор мага айтты да. Сен үстүнө отказ кылган экенсиң, могул жерде сен базаңан чыгып атат, сенин бул материалдар сотко кетти деп. Анан 2 күндөн кийин мен аны билип, сразу келип прокуратурага арыз жаздым. Ушу сотко жаздым, судебный округ номер 100го. Ошо кол койгон күндөн кийин 2 күндөн кийин эле. Ошо бул жерге арыз жазып таштадым. Тиги немелердин гаилердин материалдары где-то кол койгон протоколдор где-то 20 күн ичинде бул сотко келип түштү да. Мен 20 күн келип тынбай сурап турдум. Мен ушундай
бланкаларга кол коюп коюп турмун. Мен ошолордун фотокопияларын алайын деп утуруп келип сурап аттым. Сурасам алар эч кандай келген жок деп айтып турушты. Анан кийинчерээк сот келип, сот өттү. Болгон доказательство менен толук ошо доказательство ошол иштеген жеримден дагы ошо наряддар ошол күнү мен иштеген деген ушунча доказательство сот карап туруп дагы туура эмес чечим чыгарып койду. Эми бул жерден урматтуу мекендештер карап көрсөңүздөр, бул жерден болсо мас абалында болуу эмес же мас абалында болуу же болуу эмес аныкташында эмес, бул жерде именно отказ беришинде. Анткени именно отказ бергендиги үчүн ошол унаа айдоо укугунан ажыратылып отурат. Именно отказ болгон үчүн. Ошол себептен эгер силерди медицинский освидетельствованияга жөнөтүп калса же больницага жөнөтүп калса, отказды бербей, хорошо, мен барып келем деп айтышыңыздар керек. Эгер ошол жерден убакытты созуп жатса, 112 деген же 102ге дежурный частька жазып туруп айтсаңыздар болот, незаконно, необоснованно токтотуп жатат. Ошол себептен ошону көңүлгө буруп койсоңуздар деп. Андан тышкары аудио, видео записьтерди кылсаңыздар, ошол сиздин далилдериңиз кийинки жогорку соттарда аябай керектүүчү далилдер болуп эсептелип калат да. Мен түшкөн ситуацияга азыркы маалда көп кыргыз балдар чыгат. Эмне үчүн дегенде кыргыз балдар таксиде иштеген балдар көп. Көбүн ошентип алдап кол койдуруп алат экен дагы бул сотрудник гаилер. Берки кол койгон бакш балдар билбей жүрө берип, какой-то убакыт өткөндөн кийин алар жок эле соттоп, решениени чыгарып, штрафын салып, правасын решет этип, анан какой-то бир 2 айдан кийин ушу көчөдө эле клиенти менен кетип баратканда тосуп текшерип, мындай сен соттолгон экенсиң, водительский праваң лишен болду деп 2 айдан кийин билип ачат да булар ушундай болгончу. А так булар кол коюп коюп эч нерсени түшүнбөйт. Жанагы кол койдуруп атканда тиги сотрудник гаилер вообще эч нерсени объяснять этпейт. Алардын өз немеси боюнча объяснять этиш керек буларды. Аларда Кодекс административных правонарушениях 25.1 деген статьяда көргөзүлгөн. Ошол статья боюнча жоопкерчиликке тартылып аткан адам эмне үчүн протокол түзүп жатылган, эмне үчүн токтотулганын жана силердин укугуңарды ошол жерден силер берүүчү өтүнүшүңөрдү, то есть орусча айтканда ходатайство берүүгө укуктарыңардын баарын жана болбосо материалдар менен таанышуу, эгер силер ошол менен материал толтурулуп жаткан протокол менен макул болбосоңуз, сиз өзүңүздүн түшүндүрмөңүздү, өзүңүздүн ой пикириңизди жазып бергенге укугуңуз бар. Ошол укук жөнүндө байке айтып атат да азырчы. Ошо 1226 деген статьясы бар экен, ошол медициналык тергөөдү териштирүүдөн отказ кылды дегенчи. Ал эми мындай водитель трезвый состояниеде болсо дагы ошондон отказ кылса, это уже нарушение. Именно отказдан да, именно ошол себептен чечим чыгат. Просто бизге аны сотрудниктер булар кыйтырлар да бизге аны мындай түшүндүрбөйт. Кол койбой койбосун деп түшүндүрүп айтпайт. Короче, кыскасы ал бланканы коюп атканда эч нерсе болбойт, эч кандай проблема болбойт, сага эч кандай проблема болбойт. Тыжалат болбой, жумушуңду жасай бер деп ушуга окшогон сөздөрдү айтып неме алат экен. Азык аткан адам ушундай айтканда. Түшүндүм. Байке, рахмат түшүндүрүп берип койгонуңуздарга. Эми бул видеону урматтуу мекендештер сиздерге атайын кийинчерээк ушул байкедей болуп калган ситуацияларга түшүп калбасын деп, кийинчерээк ушундай ситуацияларга түшүп калсаңыздар, биринчиден өзүңөрдүн укугуңарды толук колдонуу үчүн жана ошондой ситуацияларда өзүңөргө далил болуш үчүн телефонуңардагы аудио, видео записьтериңерди включать этип туруп өзүңөр далил чогултууга аракет кылгыла. Же болбосо андай мүмкүнчүлүктөрүңөр болбой, мыйзамды түшүнбөй атсаңыздар, мага личкага жазсаңыздар болот комментарийлерден. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.